Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары. Сиздер менен кайрадан биздин 3-чү сабагыбызда жолугушуп жатканымдан абдан кубанычтамын. Андай болсо, бүгүнкү сабагыбызды акырындан баштай берсек, себеби дегенде мен конокко келип туруп ошол жерде сиздерди да унутпай кээде сабактарды өз убагында кылам деп убакыт тартыш болуп калып жатат да. Эми биздин биринчи күндөгү сабакта өзүбүздүн проблемалардан кантип кутулууну бир аз көнүгүүлөр менен көрсөтүп кеттим. Андан кийинки бала чактагы травмаларга бир аз кайтып келдик. Мини медитация жасадык. Ошол жердеги кээ бир айымдар ошо медитация учурунда ыйлады, өздөрүнүн ичиндеги эч кимге айтпаган, ошо бала чагындагы алып кеткен ушундай бир армандарын эстеп, ыйлап, бошонуп, эмоциялардан арылып калышты. Демек, биздин азыркы учурдагы жалпы кыргыздык айымдардын мындай сырттан карасаң кээ биркилер оңой эле сындап коюшат да. Мисалы үчүн, буга эмне жетпейт, эмнеге эле ошентип эле наалы берет, эмнеге эле бул өзүнүн жашоосун эптеп кете албайт, эмнеге дайыма эле ушинтип түнт болуп жүрө берет, эмнеге дайыма эле арыздана берет депчи. Анан ошол аялды бир гана өзүнө окшогон мүнөздөгү, өзүнө окшогон проблемада жашап жаткан аял гана түшүнбөсө, башка баары түшүнө бербейт экен да. Мындайча айтканда, бизде жашообуз ар тараптуу болгондуктан бири бирибизди түшүнүү абдан кыйыныраак экен. Эми бул нерселерди айтуумдун себеп, мисалы бул сабактар кээ бир айымдарга жакпаса, кээ бирки айымдар ушунчалык чын жүрөктөн берилип качан сабак болот, качан аткарабыз, кантип деп суранып атып берилип аткарып атышат да. Кээ бири болсо менин сырткы келбетиме сын тагышып, кийимдериме чейин сын тагышып, мына ушундай бир жаман ой пикирлерин калтыргандар да бар экен. Эми аларды да туура түшүнөм. Бирок мен айтат элем, биз жалпы жадыны бар айымдарбыз. Сиздерди эч ким мындайча айтканда эркектер түшүнбөйт. Эркектер түшүнөт, бирок сизди аял катарында бир гана аялдар гана түшүнүшү мүмкүн. Эркектер сизди эркекче түшүнөт. Балким аял катарында, өзүнүн сүйүктүүсү катарында түшүнөттүр, бирок анчалык эмес. Сизде керек болсо, мен эмес, башка аялдар дагы жаныңызда турбаса дагы, эгер башыңызга бир оор күн түшүп, ошол арманыңызды айтып жатсаңыз, ошол жашап жаткан арманыңызды, жашап жаткан жашооңуздагы кыйынчылыктардын баардыгын жоон териси менен сезип, мына ошол аял чын жүрөктөн аял катарында түшүнүп берет. Ошондуктан биз бул жерге сиздерге мен өзүм, сиздерден мен жаман сөздөрдү угуш үчүн, кыйытма сөздөрүңүздөрдү угуш үчүн мен YouTube каналга чыгып жаткан жокмун. Бул жакта ар ким өзүнүн ой пикирин айтканга укугу бар. Ар ким, бул жерде менин өзүмдүн каналым болгондуктан ар кандай темада чыгам, каалаган темамды козгойм, кимге жакса, кимге жакпаса, мына ошол өздөрү өз алдынча аткарып кете берет. Демек, эмне себептен бул темаларды айтып жатамын? Азыркы учурда биздин сырткы келбетибиз аял деп аталган менен көпчүлүк учурда биз эркек болуп калганбыз да. Себеби эркектей уже даяр турабыз урушканга. Мына ошол комментарийлерди уже улам өчүрүп салам дагы. Анан ойлондум да, эмне себептен булар ушундай бир үйрөнүп калгандыр балким, жашоосунда кандайдыр бир адамдар менен урушуп, адамдардан кынтык издеп, сын тагып, жамандык издеп, сынап жүрүп, ушинтип үйрөнүп калган окшойт депчи. Себеби дегенде адам минимум 21 күн бир гана нерсе менен алектене берсе, ошол нерсе адат болуп калат экен. Мисалы, сиз эртең менен туруу сизге адат болуп калганда, туруп адаттагыдай эле балдарыңызга тамак жасайсыз, жолдошуңузга тамак жасап аны жумушка узатасыз, үйлөрүңүздү жыйнайсыз. Бул уже канча жылдан бери келатат, сизге адат болуп калган. Муну кааласаңыз, каалабасаңыз дагы кыласыз. Бирок өзгөрүү үчүн бир аз өзгөртүү киргизүүнү кааласаңыз, балким 1 саатка кечирээк турасыз. Же болбосо бир ишиңизди токтотуп, анын ордуна китеп окуйсуз. Айтор, ар бир окшош күндөрдү бир аз өзгөртүү бул сизден гана зависит этет. Аны эч ким келип, колуңуздан жетелеп, кел бул ишиңди мен кылып турайын, анан сен өзгөрүп тур деп эч ким кылып бербейт. Ошондуктан өзгөргүсү келген айымдар гана, бул сабакты чын жүрөгүнөн уккусу келгендер гана уксун. Анан башкалары өздөрүн жашоосун, өздөрүнүн, менин тагдырымдагы карманы өзүңүздөрдүн тагдырыңызга албай эле коюңуздар. Мен өзүмдүн тагдырымдагы оор нерселерди сиздерге берүүгө даярмын. Мисалы, жаман ой жазган айымдарга мен ушул нерсени, менин жамандыгымды ал деп жөн гана кайтарып койгонго даярмын да. Эгерде ушул нерсени каалабасаңыздар, өзүңүздөрдүн таптаза турган кармаңыздарды бузбаңыздар, булгабаңыздар дегеним. Демек, биз аял болуп жаралганбыз.
аял болуп жаралган менен бирок кээде аялдай болуп жашай албай келебиз да. Эмнеге дайыма сүйүп, турмушка чыгып, үйлөнүп, жакшы үй бүлө күтөбүз дагы арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин жолдошубузга жагымсыз болуп көрүнүп калабыз. Мунун себеби эмнеде дейбиз, бирок турмуш кургандан кийин бири бирибизди түшүнбөй калдык. Мен адашып үйлөнүп алдым, адашып турмушка чыгып алдым деген сыяктуу шылтоолорду айтып, бат эле ажырашып кетүү оңой. Бирок мына ушундай маалыматтарды билүү көпчүлүгүбүзгө өтө бир оор келет да. Бүгүнкү мен темада мына ушул себептерди сиздер менен бөлүшөйүн деп чыктым. Мисалы, ар бир адам жашоого жаралганда кимдир бирөөлөр адамдардын жашоосуна кызыгып, ар бир адамдын жашоосундагы маалыматтарды чогултуп, андагы чогулткан маалыматтарды башка бирөөгө айтып, айтор мына ушундай бир алардын профессиясы ушакчылар. Мына ушундай өзүнүн жашоосунда адамдардын тагдырындагы болуп жаткан оорчулук, кыйынчылыктарды коллекциялап, чогултуп, анан башкаларга айтып берет. Ушунчалык ээргүү менен сонун кылып айтып беришет. Булардын профессиясы ушакчылар. Ортодо бири-бирине сөздөрдү жеткирип, таратып, мындайча айтканда, булар шайтандын аскерлери деп айтылат. Муну мен китептен окугам. Бул менин сөзүм, оюмдан же болбосо жеке өзүмдүн тилимден жаңылып айтылып жаткан жок. Мындай адамдардын профессиясы ушакчылар деп айтылат экен, же болбосо шайтандын аскерлери деп аталат экен да. Өтө профессионально аткарышат экен буларчы өздөрүнүн жумушун. Кээ биркилердин колунан келбейт экен. Бул каяктан мынчалык информация алды? Бул даже кала берсе ушул жылдыздын жашоосунда жанында жашабаса дагы бул маалыматты кантип билип алды? Же болбосо бул жанында жүргөн адамды тааныбаса дагы, мамиле кылбаса дагы ушул адамдын жашоосундагы маалыматтарды кантип, каяктан билип алды? Же болбосо тиги адам кошунасы эч кимге көрүнбөй бир жерге барып эс алып келген болсо, аны кантип, каяктан билип алды? Айтор мына ушундай кээ бирки адамдар бар, өзүңүздөрдүн чөйрөңүздөрдө болсо керек мындай айымдар. Менде дагы бир убактарда болгон, азыркы учурда деле бар, бирок алардын да кээде жардамы тийип калат экен. Демек, кээ бирки айымдар бар, булар сулуулуктун символу. Мындайча айтканда, сулуулук, айымдарды сулуу кылыш үчүн ар түрдүү косметикаларды коллекциялап, жасап, боентуруп, айтор мына ушул аялдарды сулуу кылыш үчүн бул жашоого жаралган. Алардын хоббиси, профессиясы мына ушул. Бир гана көргөн адамдын көзүн кубанткан сулуулуктарды жаратып турат. Кээ бири болсо адамдарды туура жолго баштап, мугалимдик дейли, мисалы наставник, мугалимдик кесиптери, айтор акылман, жанагы насаатчылар болот го, мына ошолор. Алар кандай гана адамдар кайрылбасын, аларга өтө жакшы насааттар берет. Себеби именно ошол адамдар ошол боюнча жаралкалган жок. Себеби алар жашоосунда өтө оорчулуктарды, жашоонун оор мезгилдеринен өтүп, өзүнүн багажына тажрыйбаларды чогултуп, мына ошол астына келген адамдарга өзүнүн жашоодон алынган тажрыйбаларын кенен коркпостон бөлүшкөнгө даяр. Мындайлар дагы эмнеге келгенин, колунан эмне келгенин өздөрү жакшы билишет. Демек, мен болсо андан сырткары кээ бирөөлөр тамакты түрдүү жасашат, тамакты ушунчалык даамдуу жасап, тамактын рецепттерин коллекциялап, блокнотторуна жазып, айтор өзүнүн үй бүлөсүнө, балдарына, жолдошуна ушундай бир даамдуу өзүнүн автордук тамактарын чыгарганга дагы алардын шыгы, жөндөмү өтө жакшы. Ошон үчүн менин адамдын психологиясына жараша ошол жашоодогу өзүнө жаккан, өзүнө кызыккан нерселерди коллекциялайт экен. Эми ушул жерде ойлоп көрүңүз, сиз ушул кезге чейин жашоодон эмнелерди коллекциялап келатасыз, эмнелерди чогултуп келатасыз? Балким толтура негатив, кыйынчылык, проблемалар, балким только бирөөлөрдүн жашоосуна кызганып, ичкүйдүүлүк кылып же жамандыктар көрө албастыктар кылып, мына ошондой боюнча профи болуп келатасыз. Же болбосо кандайдыр бир маалыматтарды, билимдерди алып, мына ошол боюнча сиз эч кимге айтпайчыңызды сактап келатасыз. Кимдир бирөөлөр менен сүйлөшсөңүз, аны как будто мен сага караганда көп нерсени билем дегендей кылып сыргаткан адамдардын катарына киресиз да. Айтор өзүңүзгө мына ушул берилген суроону аябай жакшы иликтеп көрүңүз дагы, суроолорго жооп бериңиз. Ар ким өзүнүн психологиясына жараша жашайт экен. Мен дагы бир убактарда ушундай бир адашуулардын курмандыгы болуп,
тоскоолдуктардын, көрө албастыктардын, күйүкчөлүктүн курбандыктары болуп, жалганчылардын, айтор ар бир адам өтө турган кыйынчылыктардан Кудай мени деле куру калтырган жок. Мен ушунчалык бир сыймыктануу менен айта алам. Мен ошол күндү көргөнүмө Кудайга шүгүр кылгам. Себеби ал күндөрдү көрбөгөндө мен азыр деле кайсы бир жерде изденип, тытынып жүрө берсем керек. Мен качандыр бир убакта Кудайдан ушунчалык сурангам. Эгерде мени жашоодо адам кылып өз ордумду табуу ушунчалык оор болуп жатса, мына ошол оорчулуктарга да даярмын. Болгону бат жана тезирээк ошол күнгө жетейин депчи. Кандай кыйынчылык болсо да, кандай сыноо болсо да, мен ошол нерсеге чыдаганга даярмын деп тынбай баскан турган сайын өзүмө айта берчүмүн да. Мен билчүмүн, баары бир Кудай мени сыноого салат. Мына ошол сыноодон мен өтүшүм керек депчи. Демек, мына ошол жашоомдон алынган, өзүмдүн жеке тажрыйбамда көргөн, азыркы учурда окуп жаткан билимдердин баардыгын ынанып, макул деп, ооба, чындыгында мен убагында ушуну ката кетирген турбаймынбы, чындыгында ошол нерселерди билбей аткарбай жүргөн турбаймынбы, ошон үчүн адашкан турбаймынбы деп өзүмө өзүм мына ушул нерселерди туура көрүп, анан башкаларга дагы ушул нерселер керек болсо керек деп, анан сиздерге бөлүшүп жаткан учурумда мен дагы мына ушул мамилелер, аялдын энергетикасы, аялдардын жашоодо өз ордун табуу, аялдар эмне үчүн азыркы учурда өздөрүнүн бактысын таба албай жатат, эмне үчүн ажырашуулар болуп жатат? Себеби мен ажырашууну өз башымдан, жеке башымдан өткөрүп, анан ошого жараша толук түрдө, ишенимдүү түрдө мен өзүмдүн жеке кеңешимди бере алам. Бирок ошентсе дагы ар бир аялдын өзүнүн тандоосунда. Бирок мен эч бир айымга ажыраш деп айтпайм. Бул жерде жөн гана жашоосун туура жолго сала турган жолдорду, багытты гана көрсөтүп коюшум мүмкүн. Тандоону бир гана ар бир айым өздөрү жасашат. Ошон үчүн менин жашоомдогу коллекциялардын эң башкысы бул аялдардын энергетикасы, аялдардын жашоодогу келген ар биринин өз алдынча миссиясы, бул жашоодо эмне үчүн келген, эмне жумуш үчүн төрөлгөн, кайсы жумушту аткарыш керек. Андан сырткары канткенде аял өзүнүн энергетикасы менен акчаларды таба алат, өзүнүн жанын кыйнабастан акчаларды таба алат депчи. Мына ошол боюнча өтө көптөгөн маалыматтарды, өтө көптөгөн практикаларды мен азыркыга чейин чогултуп келе жатам. Демек, мындай маалыматтарды сиз дагы билген болсоңуз, сиз дагы окуп, сиз дагы изденип, ушунчалык бир өзгөчө эргүү менен өзүңүздүн жашооңузду чын жүрөктөн өзгөртүүнү каалап жүргөн болсоңуз, сиз бул маалыматтардын аркасынан, эгерде жашыңыз 30 жашта болсо 20 жаштагыдай, 40 жашта болсо 30 жаштагыдай, 50 жашта болсо 40-35 жаштагыдай болуп, сиздин жаштыгыңыз сакталат. Себеби бул жерде өтө көптөгөн секреттер бар да, сырлары бар. Мындайча айтканда, аялдын өзүнүн энергетикасы менен бактысын да сактап калуу, өзүнүн жаштыгын да сактап калуу, өзүнүн жашоодогу ордун да сактап калуу. Мына ушулардын баардыгы биздин энергетикабыздан зависит этет. Мындайча айтканда, сиздин жашооңуздагы чөйрөңүздө толтура негативный чөйрөдө жашап жаткан болсоңуз, бул сиздин аялдык энергетикаңыздын негативде же болбосо өтө төмөндө иштеп жатканынын белгиси. Ал эми сиздин жашооңузда ушунчалык сонун адамдар болсо, ушунчалык бир идеяларды талкуулап, өтө жакшы мамиледе болуп, сизди сыйлаган, сиз аларды сыйлаган, айтор ушундай бир алыш бериш, катташуу же болбосо сизди алдыга тарта турган адамдардын курчоосунда жашаган болсоңуз, демек сиздин энергетикаңыз күндөн күнгө жогорулагандан жогорулай берет. Себеби аялдын энергетикасы эч качан жек көрүүнү, таарынычты, көрө албастыкты, күйүкчөлүктү эч качан көтөрө албайт, дагы төмөнгө түшүп кетет. Эми билесизби, кыздар төрөлгөндө бизде анчейин деле кубана беришпейт. Эми мурдагыдай эмес, бирок азыр деле кубангандар бар экен. Бирок кыз төрөлгөндө ушунчалык жек көргөндөр да бар экен. Муну жашообузда өзүбүз интернет айдыңдарында көрүп келатабыз. Кыз төрөлгөндө биринчи кезекте ата сүйүнүш керек экен. Себеби дегенде, эркектин генин алып жүрүүчү бир гана кыз экен да. Мына ошол кыздын баласы гана ошол эркекти тартат экен. Мисалы, менин баламдын характери, билим деңгээли, жөндөмү менин атамды тартат экен. Ал эми кызым гана жолдошумду тартат экен да.
ошонусуңарындай бул нерсени ар бир эркекке жеткириш керек экен. Кыз төрөлгөндө атанын жолун улай турган бул кыз экен. Мисалы еврейлерде дагы аялдарды өзгөчө, даже фамилияны дагы ошол аялдардын эмесине атына беришет да, себеби алар дагы ушундай бир илим жактан көп нерселерди билсе керек дейм да. Аялды даже аялдарды аялга үйлөнүп жатканда дагы ушунчалык сыйлап, менин аркамдан урпагым калтырып кете турган, туягым улай турган бир гана мына ушул аял деп үйлөнүп жатканда ушунчалык алдейлеп, аярлап, аял кишиге ушундай бир сонун мамиле кылышат экен да. Мына ошондуктан еврейлер азыркы учурда дүйнөнү башкарып келатышат. Бул дагы жөндөн жөн эмес. Бул деген сөзсүз түрдө мен таңуулаган жокмун, кыргыздарды аялдар башкарыш керек деп. Жөн гана аялдарды өзгөчө сыйлап, андан жаралган кыз болобу, бала болобу, мына ошол аялды бир гана баланы багуу, баланы чоңойтуу, туура тарбиялоо менен гана алектенсе, эч кандай акча табам, тириликтин артынан түшүп кетпестен ошол нерселер менен гана алектенсе, балдардын келечеги өтө мыкты болот. Бул жерде мектептин билими да жардам бере албайт, эгерде эне туура тарбия бере албаса. Университеттин билимдери дагы жардам бере албайт. Эми бизде көбөйүп кетпедиби, жанагы Россияга таштап кетишет балдарын айласыздан. Эгерде араңыздарда ушундай болгон болсо, көңүлүңүздөргө албай эле койсоңуздар болот. Бул дагы бир турмуштун кыстоосу болуп жаткандыктан айласыздан сиздер деле ошол жолго барып жатасыздар. Бирок ойлойм, жакынкы убакыттарда сиздер ушундай бир Кудайдан суранып, жашооңуздарды өзгөчө өзгөрүүлөргө кабылуусун кааласаңыз, сизди Кудайым туура каалаган нерселериңизди аткарып, финансовый, материалдык жактан камсыздап, анан балдарыңыздын жанына жөнөтөт депчи. Ошондуктан кыз төрөлгөндө өзгөчө өтө аяр мамиле кылыш керек экен. Себеби бул адамзаттын тукумун улай турган бир гана кыздар болуп саналат. Эми кыздардын кыз төрөлгөндө мисалы кичинекейинде ушунчалык жакшынакай, ширин болот дагы, эмне себептен жанагы өткөл куракка келгенде, подростковый мезгил келгенде эмне себептен ата энелер тынчсыздана берет. Ой, бул туура эмес жолго түшүп кетпесин, же болбосо бузулуп кетпесин, же ушундай бир жаман жолго барып кетпесин депчи. Эгерде бул жерде эне мына ушундай маалыматтарды кызы менен сырдашып бөлүшө турган болсо, ошондо кыздар өзүн сыйлап баштайт. Кыздар өзүнүн кыздыгын туш келгенге карматып, туш келгенге бере бере турган абалдан эмес, көтөрүлөт аларчы. Мен өзүмдү сыйлайм, мен туш келгенге мен мындай өзүмдү кордотпоймун. Менин кыздыгым өтө баалуу турат деп, мына ошондой өздөрүн сыйлай турган кыздардын коому түзүлөт. Мисалы өткөл куракта эне менен кыз бала мына ошол сырларды бөлүшүп, маалыматтарды айтып, кызы менен терең сырдашпаса, кыздар мына ошол подростковый кезде гормондорун башкара албай калат да, туура эмес жолдорго түшүп кетет албетте. Себеби бул учурда гормондор өтө ойноп жатат. Бул учурда подростковый мезгилдеги кыздардын энергиясы укмуш ашып ташып жаткан убагы. Мисалы өзүңүздөр эле байкап көрүңүздөр. Кыз кезиңиздерде сиздерде кандай күчтөр бар эле, кандай энергичная, кандай веселая, позитивная, ушунчалык даже кышындасы суукту тоготпогон сиздерде ден соолугуңуздар мыкты. Булардын бардыгы сиздердин кыздыгыңыздарда жатат. Булардын бардыгы биздин жалпы мына ошол кыздыгыбызда жатат. Кыздыктын бардыгы энергия. Качан мына ошол кыз турмушка чыгып, кыздыгын жолдошуна арнагандан кийин эмнегедир кыздардын ден соолугу алсыз болуп, же болбосо маанайып бат жөгө турган болуп, эч кимди жактырбай, алсырап, чарчап, ооруп, айтор ушундай бир өзгөрүп калат да, бат элечи. Мындайча айтканда, жолдошуна жагымсыз көрүнүп баштайт. Бул учурда биз уже ошол биринчи чыныгы энергия бөлүнүп чыккан гормондордон, ошо энергия бөлүнүп чыгып жаткан кыздыгыбыздан айрылдык. Бул деген уже биз аял болуп, кийинки этаптагы аял боло турган жашоого даярданып жатканыбыздын белгиси. Бул учурда уже гормондор менен гормондорду туура бөлө турган, өзүбүздүн ден соолугубузга туура кам көрө турган мезгил келди деген белгиси. Ага чейин мисалы ден соолук эмне экенин билбейбиз. Как будто биздин ден соолугубуз мыкты, өзүнчө бир Кудай өмүр бою ошентип жаратып койгондой, бизде күчүбүзгө чек жок, каалаган нерсебизди кыла алабыз деп. Эч кимдин сөзүн укпайбыз. Ошончалык. Эгерде ошол учурда ата эне кызына эгерде турмушка чыкпаса дагы, жашоодо туура бир максат койдуруп, туура багытка түшүрүп, ошол багыттын аркасынан
кызын жөнөткөн болсо, кыз өзүнүн ичиндеги ашып жаткан энергия менен ошол көздөп жаткан максатын толук түрдө, өтө татыктуу түрдө багындыра алат да. Себеби аларда энергия бөлүнүп жатат. Мен болбой калат же болбосо мен жыгылып калам, мен уят болуп калам же күчүм жетпейт деген нерсе жок бул жерде. Бул жерде ичинен өзүнчө бир энергия бөлүнүп жатат. Кылат ошол нерсеничи. Болгону ошол гормондор бөлүнүп, ою жаман жакка кетип жаткан учурда кыз баланы туура нерсе менен алектендириш керек. Алектене турган, жасай турган бир хоббиси же иши жок болгон үчүн кыздар уже башка тарапты ойлоп баштайт дагы. Ошол нерсе менен алектенип, анан өздөрүнүн жашоодогу багытын бузуп баштайт. Ошондуктан биздин жашоодогу кыздыгыбызды дагы сыйлап, ошол кыздыгыбызга татыктуу адамга, биз мисалы ошол нерсени билбедик, ошол нерсенин баркын сезбедик, ошол нерсени билбестен туруп жашообузду башаламан кылып бузуп салдык. Эми бизден кийинки кыздарыбызды мына ошол жолго түшүп биздей болуп адашып калбаш үчүн, биздей болуп туура эмес турмушка чыгып адашып өздөрүн баалабай өтпөш үчүн биз ошол нерсени кыздарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Кызды канчалык деңгээлде баалуу экенин, ал кайрадан жаралбай турган, кайрадан калыбына келбей турган экенин биз ошол нерсени түшүндүрүшүбүз керек да. Демек, мына ошол кыздыкты алдыргандан баштап сиздерде ушундай бир организмиңизде алмашуу, өзгөрүүлөр болду. Байкайсыздарбы? Мурдагыдай күчүңүздөр жок, мурдагыдай маанайыңыздар жок, мурдагыдай сиздерде эч кандай бир энергия жок. Кала берсе, кыз кезиңиздерде азыркы ошол жолдошуңуз менен жигит болуп сүйлөшүп жүргөн болсоңуз, ошол жигитиңизге кандай жакымдуу болуп көрүнсөңүз, азыр ошол жигитиңиз өтө бир башкача сезимдер менен суранып жүрүп, жалдырап жүрүп алган эркек уже сизди алгандан кийин, балалуу болуп калгандан кийин сиз анын көзүнө өтө бир жагымсыз, башкача айым болуп көрүнүп калдыңыз да. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби жолдошуңуз сизден энергияны тартып алды. Сиздин бүт энергияңызды тартып алган сайын сиз адамдарга, жолдошуңузга мындайча айтканда жагымсыз болуп көрүнүп каласыз. Энергия бул маанай. Сиздин ар бир жасап жаткан күчүңүзгө энергия кетип атат, ар бир жасап жаткан ишиңизге энергия кетип атат, кылып жаткан кызматыңызга дагы энергия кетип жатат. Мына ошол энергияны восстановление кылып туруш үчүн өз убагында алыш бериш техниканы аткарып туруш керек. Эгерде жолдошуңуз сизден төшөк мамилесин талап кылып жаткан болсо, ошол сиз бересиз дагы, өзүңүздү, денеңизди арнайсыз, ага рахат тартуулайсыз. Анын ордуна сиздин энергияңыз кетип атат. Анын ордуна энергияңызды восстановление кылыш үчүн андан көйнөк, акчалай, кандайдыр белектерди, өзүңүз каалаган косметикаларды алдырып, ошол энергия обмен болуш керек бул жердечи. Себеби сиз мисалы шопинг кылган учурда кийимдерди алып, өзүңүзгө жакшы көргөн косметикаларды, каалаган буюмдарыңызды алып, мына ушундай бир өзүңүзгө кам көргөн учурда салонго кирип, укмуштуу да маанайыңыз көтөрүлүп, үйдөгү мурда кийин кылбаган иштерди кылып баштайсыз. Мына ушул учурда сизге энергия келди, энергияңыз жогорулады. Мындайча айтканда, сиздин мисалы машинанын багына бензин куйганда жүрөт го, ошону сыңарында эле сиздин энергияңызга энергия кошулду. Заряд алдыңыз ошол нерседенчи. Ошон үчүн сиздин энергияңызды толтура турган нерсе менен көбүрөөк алектенсеңиз, сиз ошондой энергичный болосуз. Ал эми сиз энергияңыз тартуулай берип, көрүнгөн адамга негативиңизди төгө берип, көрүнгөн адамга таарыной берип, өзүнчө эле болор болбоска страдать эте эле кечке өзүңүздү бактысыз сезип жата берген болсоңуз, тескерисинче энергияңыздан арылырсыз. Бир күн сизде энергетический истощение болгондо уже ушу жаныңызда жолдошуңузга, тууган уругуңуз, кайын журтуңузга сиз истеричка деген атка коносуз, стерва деген атка коносуз, нервная деген атка коносуз, псих деген атка коносуз. Потому что сизди эч ким түшүнбөй жатпайбы бул жерде? Сиз бердиңиз ушул кезге чейин, сизди эч ким түшүнгөн жок. Ошол берген учурда сизди эч ким барктаган жок, баалаган жок. Сиздин бул жердеги күнөөңүз берип жаткан учурда ошо сиз кайрадан талап кылып албаганыңызда. Кызмат кылдыңыз, анын ордуна кандайдыр бир өзүңүзгө жакшы көргөн, мисалы кам көрүп, бир жерге барып эс алып, жаратылышка чыгып эс алып, же болбосо жакшы көргөн көйнөгүңүздү алып, мына ушинтип энергияңызды восстановление кыла албадыңыз. Бул нерсенин баардыгын жолдошуңуз кылып бериш керек. Бул динде дагы жазылган. Ошондуктан бул азыркы учурдагы сиздин жолдошуңузга жакпай, жолдошуңузга жагымсыз көрүнүп жатканыңыздын да эң бир себеби мына ушунда. Бул нерсе менин жашоомдо дагы
өтө көп жолу болгон. Мисалы башында өзгөчө бир ушундай бир суктануу менен, ушунчалык бир эргүү менен турмуш куруп, андан кийин эмнегедир арадан 3-4 ай өтпөй эле дүйнөдөгү эң жек көргөн аялына айланып калуу, бул акылга сыйбаган иш. Бул нерселер, бул маалыматтарды билбегенинден мына ушундай болду. Себеби аял киши бере берет, ушул бүт бардыгын ичине жүрөгүнө батыра берет, анан бир күнү уже өзү оорлошуп, чарчап олтуруп калат. Ошондуктан аялдын энергиясы бул жаштык, аялдын энергиясы бул ден соолук. Өзүңүздөрдү аяңыздар, өзүңүздөрдү абайлаңыздар. Сиздерди эч ким, мисалы балдарыңыз да эртең чоңойгондо сизди аяп кетпейт. Жолдошуңуз да сизди аябайт. Эгерде сиз өзүңүз аябасаңыз, бул нерсени сиз өз убагында билип, ойгонуп жашап калышыңыз керек. Себеби бизден кийинки коомдо өзүн сыйлаган мыкты, күчтүү кыздардын коому түзүлүш үчүн азыртан биз аракет кылышыбыз керек. Аларга биз өзүбүз билбей туруп, аларга эмнени үйрөтөбүз? Бул жерде уже жанагы окшош тагдырлар кайталанбаш үчүн жок дегенде менин кызым мен көрбөгөн нерсени көрүш керек, мен жашабагандай ушундай бактылуу жашоодо жашаш керек деп ушундай жакшы максатыңыз болсо, анда сиз өзүңүздүн жашооңузду өзгөртүңүз. Бардыгы сизден зависит этет. Бизди мисалы тарбиялаштын ордуна тескерисинче өзүбүз пример болуп көрсөтүшүбүз керек да. Ошон үчүн бүгүнкү темабыз мына ушундай. Кыздардын кыздыгы, жолбосом кыздык айрылгандан кийин эмнеге аялдардын энергиясы кетип калат? Жалпы жообун алдыңыздар деген ойдомун. Бүгүнкү 3-сабагыбыз мына ушинтип жыйынтыкталат. Кийинки сабактарыбызда жолугушканга чейин аман калыңыздар.